Саламатсыздарбы? ТМЖ телеканалы буга чейин Акбора дарыясынын жээгине мыйзамсыз ээлик кылган адамдар тууралуу журналисттик иликтөө даярдаган. Бирок биз парламенттик шайлоонун өгүт өнөктүгү башталып калгандыктан жана иликтөөгө катышкан журналисттердин бири партиялардын өгүт иштери менен кызматташууга кеткенине байланыштуу материалды соц тармактардан таратууну токтотконбуз. Анткени иликтөөдө аттары аталган адамдардын айрымдары шайлоодо талапкер катары катышып жатышкан. Бул материал алар тараптан кароолоо катары кабыл алынышы мүмкүн болчу. Ошондуктан журналисттик этиканы сактоо менен өгүт маалында талапкерлердин атын атабоо максатында иликтөө убактынча соц тармактардан алынып турган. Бирок азыр өктүк өттү, эми журналисттик иликтөөнү назарыңыздарга сунуштайбыз. Сиз Ош шаарынын ортосунан аралап өткөн Акбора дарыясынын жээгинен жерлер сатылбай турганын билесизби? Балким билесиз же билбейсиз. Өкмөттүн токтому боюнча суунун жээгинен 50 метр жер суу корук зонасына кирет. Бул дегени бул жерлер сатылбаш керек дагы, курулуш да курулбаш керек. Бизге маалымат келип түштү, Ош шаарынын мурунку мэрлери бул жерлерди жеке менчикке сатып, жада калса өздөрү гектарлап ээлеп алган. Тымай жа ушул маселени иликтеп чыкты. Иликтөөнүн аягына чейин биз менен болуңуздар. Колубузга Оштун мурунку мэрлери Акборанын 50 метр суу корук зонасынан жеке менчикке жер бергени тууралуу маалымат келип түштү. Бул Оштун мурдагы кала башчыларынын сүрөттөрүнүн түбүндө жеке менчикке берилген жер участокторунун коду коюлган. Сүрөттөгү кол менен жазылган жердин коду аркылуу кадастрдан маалымат алганыбызда чынында эле бул 4 мэрдин токтому менен жер жеке менчикке берилген. Башында биз сиздерге эмнеге Акборанын жээгинде жер жеке менчикке берилбеш керектиги тууралуу кыскача түшүндүрүп өтөлү. Жыл сайын жаз келгенде Акбора дарыясы сел ташкындары кошулуп отуруп, суунун нугу көтөрүлүп, жээкте турган турак жайларга, деги эле тургундарга коркунуч жаратат. Мына ушундай жаратылыш коркунучтарын эске алып, 1995-жылы 7-июлда Апас Жумагулов номер 271 токтом чыгарган. Анда дарыялардын жээгинен 50 метрге чейин курулуш курууга болбойт деп жазылган. Ал токтом азырда күчүндө жана Юстиция министрлигинин сайтында илинип турат. Анда эмне деп жазылган кыскача үзүндү келтиребиз. Кыргыз Республикасындагы сууну коргоочу зоналар жана суу объект тилкелери тууралуу жобонун 17-бөлүгү. Дайраларда сууну коргоочу зонанын эң кичине кеңдиги өйүз-бүйүз жээктеги орточо көп жылдык өлчөм менен белгиленет. Узундугу 5-тен 10 километрге чейинки дайраларга 50 метрге чейин. Узундугу 10-дон 50 километрге чейинки үчүн 75 метрге чейин. Узундугу 50-дөн 100 километрге чейинки үчүн 100 метрге чейин. Узундугу 100 километрден ашуун дарыялар үчүн 150 метрге чейин. Ош шаардык кеңеши да 2004-жылы 15 майда номер 411 токтом чыгарган. Токтомдо 1995-жылдагы өкмөттүн токтомун колдоп, бышыктаганын эскерте кетели. Демек, мыйзам талабы күчүндө, ал аткарылышы керек. Жантөрө Сатыбалдиев Ош шаарын 2000-2003 жылдары башкарган. Анын токтому менен Акборанын суу корук зонасынан 29 объект сатылган. Андан соң Сатыбалды Чырмашев 2003-2005 жылдары мэр болуп, 23 жер тилкеси сатылса, Бакиевдин бийлигинин тушунда 2005-2009 жылдары Ош шаарына мэр болгон. Жумадыл Исаков суу корук аймагынан 39 жер тилкесин жеке менчикке берсе, Мелис Мырзакматов 2009-2013 жылдары мэр болгон жылдары өкмөттүн 1995 жылдагы суу корук зонасындагы 3 жер тилкесин жеке менчикке берген. Бул биз тактай алгандарыбыз гана. Мен турган Акборанын эки тарабын Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматов ээлеп алган. Оң жагын сатып алып, кайненесине каттатып койгон болсо, сол жагы узак мөөнөттө аялынын атында ижарада турат. Эң кызыгы, жеке менчик территорияга Акбора кантип кирип кеткени баарына суроо жаратса керек. Бул дарыянын жээгин бойлой тосулуп, ортосунда курулган 2 кабаттуу үй Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовго тиешелүү деп айтылып келет. Өкмөттүн дареккеji маалымат порталында бул ээленген үй Исанов 80 дарегинде жайгашып, аянты 4 гектар 80 сотыкты түзөт.
Бул дарек аркылуу үйдү тактаганыбызда ал Маликова Шааргүл аттуу жаранга тиешелүү болуп чыкты. Бул жер Маликова Шааргүлгө кандайча катталып калганын, ал Мырзахматовго кандай байланышы бар экенин төмөндө айтып беребиз. Бул жер 2001 жылы 20 сентябрда Самидин Кадыев аттуу адамга эс алуу жай үчүн жеке менчикке сатылып, номери 266 сандуу токтом чыккан. Токтом ошол кездеги жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлктү каттоо башкармалыгы тарабынан чыккан. Ал жылы Ошко Жантөрө Сатыбалдиев мэр болгонун айта кетели. Андан кийин бул жер бир нече адамдын колдон колго өтүп, сатылып отуруп, 2010 жылы 2 декабрда Мирзаматов Рустам Мамыровичке тийген. Андан Бекмурзаев Каныбек Зиябудиновичке 2013 жылы 19 декабрда сатылып, 2014 жылы 25 мартта Маликова Шааргүлдүн атына катталган. Учурда анын наамында катталып турат. Шааргүл Маликова ким? Интернеттен анын аты жөнүн издегенибизде ал Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүнүн Жар Коргон айылында жашаганын таптык. 74 жаштагы кемпир Мелис Мырзахматовго кандай байланышы бар? Жар Коргон айылынын тургундары Маликова Шааргүл Мелис Мырзахматовдун кайненеси экенин ырастады. Тактап айтканда, Маликова Шааргүлдүн жолдошу Кудайберди Касымбеков, булардын кызы Нургүл Касымбекова. Ал эми Нургүл Касымбекова Мелис Мырзахматовдун аялы. Мырзахматов 2009 жылдан 2013 жылдын декабрына чейин Ош шаарынын мэри болгон. 2014 жылы ага Оштогу көпүрө боюнча кылмыш иши козголуп, 7 жылга соттолгон. Мырзахматов 8 жыл чет өлкөдө жүрүп, өткөн 2020 жылы октябрда Кыргызстанга кайтканын баарыбыз билебиз. 2020 жылы 19 октябрда Мырзахматовго козголгон кылмыш иши кайрадан каралып, ал жогорку соттон акталган. Ал эми прокуратура 30 ноябрда мүлктөрүн камактан кайрадан чыгаруу боюнча токтом чыгарган. Камактагы мүлктөрдүн ичинде Шааргүл Маликовага катталган 4 гектар 80 сотук жер да бар. Андан ары бул 4 гектар 80 сотуктун жанында турган болжол менен 1 гектарга жакын бул жерди да Мелис Мырзахматов ижарага алып иштетип жатат. Тагыраагы жердин ээси Ош мэриясы ижарага 2009 жылы Мелисбек уулу Рыспектин наамына алынса, кийин 2011 жылы 12 октябрда Мелис Мырзахматовдун аялы Касымбекова Нургүл Кудайбердиевнага өткөн. Учурда кадастрда анын атында турат. Ошто бул эс алуу жай жогорку кеңештин мурунку депутаты Урмат Аманбаевага тиешелүү экенин баары билет. Кадастрда бул муз тебүүчү каток турган жер муниципалдык деп катталган. Урмат Аманбаева мэриядан курулуш курууга болбой турганын билип, ал жерге муз тебүүчү аянтча жанына жеңил курулуш курган. Маалыматтарга караганда Урмат Аманбаева бул жерди талашып, мэрия менен соттошуп, соттон жеңилген. Аны жаңы курулган мостун жанында каток тайпасалды, ал деген убагында соттун чечими менен эми атын деле айтып коелу, Урмат Эжеке Аманбаева жогорку кеңештин депутаты болгон. Ошол жеке менчикке алып койгон экен. Ошол жердечи жеке менчикке алып, Бул 2015 жылы же 17 жылы кайсы? Ал 2000 ага чейин эле. Биз 2015 жылы тескерисинче биз аны кайтарганбыз. Кайтарып мамлекеттик акча биздин укугубуз катталып турат ал жерде. Жеке менчик болгондон кийин эми жеке менчикке ар кандай проект жүргүзөт да, ошол маалда ошонусу курулуп калыптыр. Биз азыр аны ижарага отургузганбыз. Мына госакты биздики болду. Эми ижара деп азыр биз менен келишимиз бар. Андан ары Ак Бууранын жээгине такап курулган бул Байсан кафеси саясатчы Ахматбек Келдибековдун агасына таандык экени айтылып келет. Бирок бул турган имарат Кадырбек уулу Канатбегим аттуу жаранга катталган. Интернетте Кадырбек уулу Канатбегим тууралуу дээрлик маалымат жок. Болгону 2013 жылы Азаттыктын Келдибековдун мүлкү сатыла баштадыбы деген макаласында Кадырбек уулу Канатбегимге $700 000 сатылганы жазылган. Азыр Ошто бул эс алуу жайы Келдибековдун бир тууган агасы Урмат Келдибеков иштетип жүргөнү айтылат. Курулуштун мамлекеттик актысы да бар. Ал эми Ак Бууранын дээрлик жээгинде жайгашып, Ташкентская көчөсү 1Б дарегинде турган бул үй Оштун вице-мэри болгон Марс Исаевдики деп айтылып келет. Үй Ак Бууранын 50 метр суу корук зонасына кирет. Үй өзүн эмес апасы Доспаева Улфат Жоробаевнага катталган. Ачык булактарда Доспаева Улфат
Изюм Групп ЖЧКсынын ээси деп көрсөтүлгөн. Ал эми Изюм рестораны Ош шаарынын бүт-мэри Марс Исаевке таандык журналисттерге берген маегинде аны өзү да ырастаган. Изюмдун ордуна канча келебиз? Изюм ал жеке менчикте. Мен сатып алгам аны. Жок, ар жакта кичине арендасы бар, ал өзү коэффициент менен төлөнөт. Бир эсимде жок, азыр бир 60-70 миңдей төлөнсө керек. Башка жерде бүт баары өзүңүзгө таандык ошондо. Жок, башка жер эмес, ошо өзүнө караштуу мен сатып алгам ал. Изюмдун орду турган жер. Негизи мыйзам боюнча ак буранын 50 метр жээгин суу корук зонасына киргизгенден кийин аны кайсы бир мамлекеттик орган коруш керек. Азыр ак бураны ким кайтарат, ким коруйт? Мына ушул суроо менен биз ак буранын ээсин издедик. Ош мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Ашим Семетеев дагы ак буранын ээси Ош мэриясы эмес экенин айтты. Ашим Семетеев Оштогу суу чарба башкармалыгы ак буранын ээси деп айтты. Мекеменин башкы инженери бизге ак буранын ээси алар дагы эмес экенин билдирди. Ошентип сүрүштүрүп отуруп, ак бура дарыясынын ээси жок болуп чыкты. Ээси жок жерди ар ким каалагандай тосуп, сатып ала берген. Обл водхоз деп коет. Областтык суу чарба ишканасы корук зона ошолорго карайт экен да. Себеби бул проект башталганга чейин эле ошолор келип жүргөндө Айтмай Тентибаевдин маалында ушул ак буранын корук зонасына госакт алыш керек. Алардын атыначы мамлекеттик акт алабыз дегенде ошо госрегистреме мындай чарбалык эсептөө ишканасы да акчага төлөш керек да. Ошол маалында адашып эле калбасам 2 миллионбу же 2,5 миллионбу ушундай акча керек экен. Ошого толук мамлекеттик укугун өзү каттап неме кылышканчы ал ишканада андай акчасы жок экен эле. Анан ошо биздин мэриянын жетекчиликтери тарабынан бюджеттен мындай үнөмдөлгөн акчалардан биз ошону карап беребиз, укугуңарды каттап корук зоналарды карабагыла деген көтөргөн. Андан кийин жетекчилер алмашып кетти, болбой калды да. Мамлекеттин водный фондуна карайт. Водный фонд государства дейт муну. Ал ошондой ишкана барбы? Ал эмени мамлекет бар деп кандай бар. Ма жерде мамлекеттикке. Жерде мамлекеттин фондуна карайт. Ошол нерсе да. Жок, кайсы бир өкмөттүн ишканасы бар да. Суу чарбасына карайт дейт. Бирок бир жерде бир талаштардын нерси бар. Бизге караганы менен биз мындайча айтканда буга биз кызыл китеп алган эмеспиз. Биздин баланста эмес. Госакт алган эмеспиз, мындайча айткандачы. Азыр онда ээси жок бак буран. Ээси мамлекет бизге өткөзүп берилет, мындайча айтканда. Жок, кызыл китеби жок деп атпайсызбы? Кызыл китеби жок. Демек анын ээси жок да. Ошондой болуп калат да. 2019 сентябрь айында Ош шаардык прокуратурасы тарабынан суу корук зонасынын аймагында турат деп жалпы ак бура дарыясынын баштан аягына чейин 806 кыймылсыз мүлк катталган. Анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык объектилер токтом кабыл алынганга чейин катталган мүлктөр да бар. Ошолордун ичинен прокуратура 159 объектини жеке менчикке берилип кеткенин аныктаган. Көзөмөл органы мурунку шаардын мэрлери ак бура жээгинен мыйзамсыз токтом чыгарган деп билдирет. 95-жылдан бери карап келсек, Оштогу мурдагы Ош шаарынын мэрлери берип атат, алар токтом чыгарбаса жерди ала албайт да. Бул боюнча эң туура айтасыз, курулуш боюнча берген мэрлердин үстүнөн бул боюнча кылмыш иштери козголгон. Мурда Финполиция болчу эле, Финполицияга өткөрүп берилип, Финполиция тарабынан тергелип аткан. Бирок бир эске алыш керек да, аны качан гана сот тарабынан жанагы жерлерди мыйзамсыз деп чечим кабыл алынат. Мисалы үчүн корук зонасына кирген деп. Андан кийин анан ошол соттун чечимине карап туруп анан юридикалык баа берилет да, тергөө тарабынанчы. Биз эми соттун чечимдерин күтүп атабыз да. Эгер соттор адилеттүү чечип, ошол корук зонасына кирген деп туруп мыйзамсыз деп чыгара турган болсо, курулуштардычы, анда ошол именно убагында берген мэрлер, убагында берген жетекчилер мыйзам тарабынан жоопкерчиликке тартылат. Бул кылмыш иштерин Ош шаарынын прокуратурасы менен мурунку экотех инспекциясы сотко өткөрүп берген. Сот ишти толук кандуу карабай, сатылып кеткен жер ээлерине мамлекеттик компенсация төлөөнү милдеттендирген. 7-июлда 271-токтом чыгып атат өкмөттүккө. Водохрана зона боюнчачы. Жергиликтүү бийлик аныкталсын деп, жергиликтүү бийлик ак буранын 2 жээгинен 50 метрден 100 метрди көрсөтүп атат. Бул деген сөз ак буранын жээги 50 метр 2 чекеси эч нерсе курулбасын. Водный кодексте 69 статья бар.
69 статьяда эң акыркы пунктунда возведение строений деп көрсөткөн да, ал деген капитальный строительство, легкий конструкциядагы строительство деп көрсөтөт да, эч кандай бөлгөн эмес. То есть курулуш болбосун деген да. А бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй мынантип многолетний насаждение деп озеленениеге берилген жерди үй салып, өзүнүн бизнесин кылып, бир токтом менен көп жер саткан мындай учурларды кездешет да. Анан ошондон кийин биз таблицага ылайыктуу токтомдорду жокко чыгаруу жөнүндө Ош шаардык сотуна, эми алардын ар биринин өзүнүн ставкасы болот экен да, биз добараз менен кайрылганда госпошлина деп коет экен. Мамлекеттик алымды төлөө боюнча бизге кайра жөнөтөт аныктаманын негизинде. Ал аныктамалардын негизинде биз жазбаган жерибиз калбады. Өзүбүздүн центральный аппарат, Министерство экономика, даже мэрдин атына дагы жазганбыз. Жакында Ош шаарынын башкы планын иштеп жаткан жумушчу топ Ак Буранын суу корук зонасын 50 метрден 30 же 20 метрге чейин кыскартууну пландап жатат. Мындай сунушту шаардык кеңешке да бериши мүмкүн. Дээрлик 4-5 жылдан бери башкы пландын пландык деталдоо долбоорун же ПДПсын иштеп бүтпөй жаткан бул жумушчу топко коомчулуктун ишеними азайып бараткандай. Анткени башкы документти дегеле бүтүрбөй коюшту. Узартып эле келатышат. Балким жумушчу топ ушундай Ак Буранын суу корук зонасына мыйзамсыз үй салып алгандар менен жең-ичинен сүйлөшүп алдыбы деген шектенүүлөргө барышы мүмкүн. Ак Бура Ош шаары менен тарыхы бир, калаага көрк жана өзгөчөлүк алып келген дарыя. Дарыянын жээктери шаардыктар менен шаар коноктору үчүн эс алуунун гана аймагы болууга тийиш. Бул бир жагы. Экинчиден, мурунку шаар башчылары кызмат абалынан кыянат пайдаланып, жеке менчикке токтом чыгарып берген үчүн сот жообуна тартылабы? Бул соттордун абийириндеги иш.